Саламатсыңар балдар. Ноокат районуна караштуу Төрөбайбекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда силер менен. Бүгүнкү сабактын темасы йоттошкон тамгалардын жазылышы. Сабактын максаты туура жазууга үйрөнөбүз, өз оюн ишенимдүү билдирүүгө тарбияланабыз, эмоциялык табитти ойготуу менен эркин ой жүгүртүүсүн өнүктүрөбүз. Бүгүн мен балдар Чыңгыз Айтматовдун керезин айтуу менен сабакты баштагым келип турат. О пенделер, көзүң ачып карачы, алыс эмес тал бешиктен жер бешиктин арасы. Көз ирмемде мындай кыска өмүрдө бири-бириңе ачык болуп карачы. Маанайыңар кандай? Жакшыбы балдар? Анда сабакты баштадык. Йоттошкон тамгалар эки тамга менен айтылып, бир тамга менен жазылат. Е, йо, ю, я. Көрдүңөр балдар? Анда эмесе е тамгасы. Биринчи. Үндүү и тыбышынан кийин йоттошкон ый тыбышын билдирүү үчүн колдонулат. Мисалы, тиешелүү, тиер тийбес, чие, чиеленген жана башка. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө сөз башында жана үндүүлөрдөн кийин е тыбышын билдирет. Мисалы, Европа, Египет, диета, проект, клиент, иероглиф жана башка. Аягы ый тыбышы менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган же үндүү тыбышынан турган көбүнчө чакчыл а-э мүчөсү уланганда е түрүндө берилбестен е тамгасы аркылуу гана берилет. Мисалы, кий, киет, чи, чиет, кеңей, кеңейет. Мисалы, киет деп жазганга жол берилбейт балдар. Эми балдар ё тамгасы. Ё тамгасы биринчи. Оңгу сөздөрдө үндүүлөрдөн көбүнчө о тамгасынан кийин гана жазылып, татаал ый о тыбышынын ордуна жүрөт. Мисалы, бое, боек, коен жана башка. Кой, сой, чой, той сыяктуу аягы ой менен бүткөн оңгу сөздөргө о тыбышы менен келген мүчөнү айкалышы аркылуу, мисалы, коет, соет болуп жазылбастан ё тамгасы болуп жазылат. Мисалы, кой, коет, сой, соет, чой, чоет, той, тоет жана башка. Үчүнчү, орус тили аркылуу кирген сөздөрдө ё тамгасы төмөнгүчө колдонулат. Сөз башында үндүүлөрдөн кийин ё тамгасы ый о тыбыштарынын ордуна жүрөт. Мисалы, ёлка, заем. Көрдүңөр балдар? Төртүнчү, бир катар сөздөрдө ё тамгасы үнсүздөрдөн кийин о тыбышынан ички айтылышын билдирүү үчүн колдонулат. Мисалы, вертолет, самолет, суфлер, актер жана башка. Бешинчи, ё тамгасы ф тамгасынан кийин кээ бир энчилүү аттарда жана чет тилдерден кирген айрым сөздөрдө гана жазылат. Мисалы, Федор, шофер жана башка. Алтынчы, орус тили аркылуу кирген сөздөрдө катар сөздөрдө, мисалы, ж, ч, ш тыбыштарынан кийин ё тамгасынын жазылышы учурайт. Мисалы, дирижер, стажер, зачет, счет, счетчик, шелоч, шотка жана башка. Эми балдар жетинчи, кулагыңарга күмүш сырга. Йод, район, майор, Нью-Йорк ё тамгасы эмес, ый о тамгасы менен жазылат балдар. Ушул сөздөрдө адашып жүрбөгүлө. Йод, район, майор, Нью-Йорк. Билдиңер балдар? Анда ю тамгасы. Оңгу сөздөрдө ю тамгаларынын ордуна, мисалы, ый у тамгаларынын ордуна ю тамгасы жүрөт. Мисалы, куюн, уюм,
oyun, çoyun жана башка. Аягы ый менен бүткөн сөздөргө, таандык мүчөлөргө ын, ыл, ыш сыяктуу үндүү менен башталган мүчөлөр уланганда тыбыштык ый, у айкалышы ю тамгасы менен берилет. Мисалы, коюм, тоюн, союш жана башка. Аягы ый менен бүткөн сөздөрдөн кийин созулма у мүчөсү келген учурларда алардын айкалышы ый, у түрүндө жазылбастан ю, у түрүндө жазылат. Мисалы, ый, у болбостон ю, у түрүндө жазылат. Мисалы, кою, сою жана башка. Төртүнчү, жазууда ю тамгасы орус тили аркылуу кирген сөздөрдө орус тилиндеги маанисин толук сактап калат. Мисалы, бюст, жюри, парашют, бюро жана башка. Эми балдар, я тамгасы. Я тамгасы уңгу сөздөрдө ый жана а тыбыштарынын айкалышын билдирет. Мисалы, ай ак эмес, аяк. Ай ант эмес, аянт. Дай ар эмес, даяр. Бай анда эмес, баянда. Уят эмес, уят. Көрдүңөрбү балдар? Туура жазганга көзүңөрдү каныктыргыла. Чоң эле адамдар да адашып кетишет кээде. Экинчи, аягы ый менен бүткөн сөздөрдөн кийин а тыбышы менен башталган мүчө уланган кезде я тамгасы колдонулат. Мисалы, жай ат эмес, жаят. Кыябыз эмес, кыябыз. Жыяр эмес, жыяр жана башка. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө я тамгасы орус тилиндеги маанисин толук сактап калат. Мисалы, авиация, снаряд, идея, маек, галерея жана башка. Көрдүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Эми сөз куруу оюна көңүлүңөрдү бурабыз. Бул жерде тамгалар чачылган, йоттошкон тамгалардан курап сөз курайсыңар. Ким көп сөз табат? Азаматсыңар. Баракелде. Анда ойлоңгула. Эми балдар сүрөттү көрүп макалдарды тапкыла. Кыз, ит, бала, ат, тоо. Көрдүңөрбү балдар? Эми ойлонуп бир топ макалдарды эмне кылып алдык? Эстеп алдык. Эми мен йоттошкон тамгалар жазылган сөздөрдү айтам. Канча тамга канча тыбыш бар экенин айтасыңар балдар. Мисалы, чие деген сөзү. Кана ойлонобуз. Канча тамга канча тыбыш бар? 3 тамга 4 тыбыш. Койон. 4 тамга 5 тыбыш. Салют. 5 тамга 6 тыбыш. Азаматсыңар. Кыяк. Ой, баракелде, кана ойлонобуз. 4 тамга 5 тыбыш. Азаматсыңар балдар, баракелде. Эми кийинки кезек сөздөрдү өз ордуна кой. Мен бир сүйлөмдү чачып койгонмун, маанисине карап топтошуңар керек. Башталган өмүр, деңизден, бүтмөк, деңизден, акыры, бир күнү. Көрдүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Анда силерге тапшырма. Бул йоттошкон тамгалар катышкан сүрөттөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Балдар, азаматсыңар. Кайсы сандар жашырылган? Көрдүңөр балдар? Бул жакшынакай текстте мен сандарды жашырып койгонмун. 2 йоттошкон тамга катышкан сөз бар. Алар силерге жашырылган. Аларды таап, дептериңерге жазып, мага жөнөтүп жибересиңер. Анда эмесе саламатта калгыла. Менин алтындарым.